Так, уланта турган болсок, мен азыр видеону токтоткондо бир канча немелерди карап чыктым. Именно биз каалагандай немедеги, биз каалагандай түрдөгү графиканы чынын айтканда таба албадым, бирок окшош нерселерди таап туруп, анан кийин башка үйрөнгөндөрүбүз менен кошуп жасап койсок боло турган бир канча графика бар. Ошолордон бирөөсүн неме кылайлы. Мынакей могу жерден карап көрө турган болсок, мону мисал үчүн тандадым. Вот. Ошол жерден басып эле ачайлы. Мынакей. Муну скачать кылабыз, бесплатный скачать дегенге койдум. Бул жерде да платный неме бар, билесиңер. Вот скачать этилди. Архив түрүндө. Архивди ачабыз. Архивдин ичинде 3 файл, анан 3 неме турат, Мына могу жерде шрифттерди кайдан алат экендигибиз да жазып атат. Мынакей могу жерден ошол немеде колдонулган шрифттердин ссылкасы менен алсак болот. Лицензиясы тууралуу маалыматтар мен буларды көп деле неме кылган жокмун. EPS файл бар экен, AI файл бар экен, анан JPEG бар экен. Эгер JPEG'ди колдоно турган болсок, JPEG бул пикселдүү, туурабы? Бул растровый файл болчу. Ошон үчүн пикселди эмес, биз AI файлды алайлы. AI файлыбызды рабочий столго чыгарабыз, сүйрөп алып келип эле. Так. Рабочий столдогу AI файлды Corel Draw'га алып келсек болот. Муну биз эгерде Instagramга бөлүшөбүз десек, квадратный кылышыбыз керек. Ошого жараша ойлонушубуз керек. Мен азырынча ушундай эле форматта ушундай эле форматта жасап неме кылам. Эми алып келген файлыбызды эгер барактын ортосуна келүүсүн каалай турган болсок, то есть мунун ортосу бар, могу жерде. Андан кийин могу барактын да ортосу бар. Мунун үчүн биз эгерде тик бурчтук чей турган болсок, мында ортосу. Муну могу ортосуна келтириш үчүн эмне кылабыз? C кылабыз мурунку үйрөнгөндөрүбүз менен. Бирок мунун оңой жолу да бар. Кечиресиңер. Бул үчүн могу тик бурчтук чейүүнүн кереги жок. Бул любой бир фигураны же болбосо любой группаны, мисалы үчүн 5 объекттен турган группа экен. Группаны тандадык. Англисче P тамгасын бассак, барактын ортосуна келет. То есть позиция дегенден эстеп калсак болот. Эң ортого келди, барактын ортосуна. Биз барагыбызды мындай кылып алайлы, чтобы A4'түн ичинде кандай көрүнөт экендигин көрүш үчүн. Андан кийин биз биринчи кезекте өзүбүзгө керексиз болгон нерселерди өчүрүп салайлы. Разгруппировать этебиз муну. Отменить группировку. Андан кийин мынакей ичинде дагы бир группа бар экен. Мындай группа. Муну да отменить группировку дейбиз. Так. Отменить группировку. Эми могу кыздардын сүрөттөрү бизге керек эмес, биз анткени симптомдорду жазбайбыз. Могу жердеги немелерди дагы өчүрүп салсак болот, Андан кийин даже могу жазуулардын да кереги жок, жазууларды өчүрүп салсак болот, Өзүбүз башка жазуу алып келебиз да биз. Бул жерге көйнөккө бир эффект бериш үчүн бир канча жолу неме кылынган окшойт. Отменить группировку полностью дедим, чтобы неме болбош үчүн. Отменить группировку полностью дей берелик. Уже тажып кеттим. Так. Мынакей азыр бул отдельно бүт бардыгы отдельно болуп калды. Ошондой неме кылганыбызда. Мынакей болсо бир группа болуп турат. Макул. Бул жерде балким бир нерсе колдонот турбуз. Бул жакка бир текст алып келебиз, бул жакка бир текст алып келебиз дедиги. Бул жерге статистиканы алып келебиз. Так.
Бұл жерде шрифт бар екен. Monster Red Black деген шрифтмен іштеп атат. Бұл біздің жазып көрелік. Misal үшін айтайлық. Bizde qaysı çislo var? İnformasiya qatar. 4 may var. Demek biz 4 mayın 3 maydan statistikasını yazabız. То есть бұл кечеки менен өткен күнкү болот. Бүгүнкү сәл чыгалык. Бүгүн ал эрте мен таңда жасап атам муну. Бұл жакка болсо 03.05.2020 деп коелук, э. Андан кейін бұл жаққа болса жаңағы немелерді алып келеміз, статистикаларды алып келеміз. Так, оны дубликатын алып атам. По центру дедім. Biraz кичирейтсек те болады. Андан кейін шрифттин немесин өзгөртөйлүк. Бұл Кирилл тамгасын кабыл алабы албайбы билбейм, бирок карап көрөбүз. Так. Ben bu programmanı kullanım özgür bilgin değil. Cam uçurlar. Tamgasını kabul aldı. Bol iken. Tak. Ondan keyin üstüne koyuluğu, aslına koyuluğu nimeni. Törtüğünü batkızışıyoruz gerek mi acırge. Ondan onda yakılıyoruz. Cam uçurlar dedik ki. Şunday bir de Kırgızca'da yazganda. Cam uçurlar kattалган uçur, то есть жалпы kattалган uçur, айыккандар, каза болгондар. Şunday жазабыз. Анда bu жерге bir сан келет экен, bir 3 орунду сан эң чоңу. 3 орунду сан коюп турайлы бул жерге. Мисалы үчүн 5 деп турайлы, кийин немесин өзгөртүп коебуз. Bunu koyuyoruz. Так, andan keyin bu tarafga alıp geldikte 21'imiz aralıklarda bolsun dep turup, misal üçün 25 dep turup 3 kopya alabız. Andan keyin 4 ölsün. 25'imiz andan da körük aralık kaldıratkimiz. Ek ölsün belgiledim. 30 dep görüylüge. Nekim onda yakılıp turup. 4 ölsün belgiledim. Kiçireйтtim onda yakılıp. Neme kılgan keregi yok. Her birine отдельно işte oturbay. Kiçireйтtik. Demek группировка kıldım. Чтобы mol nemenin ortada bolsun dep. По центру bolsun dep. Y dağı kılıp koydum. S'ye kılıp. Ondan keyin mol nemeden daha duplikat alam. Hazır ak түсті bolğandygy üçün yaxşı görünbeydi. Kelgile mol түске kılıp koyubuz. Ondan keyin bu da S, E dedik. Keçeki günü, bugünkü gündü salıştırabız. Ondan keyin bularda уже группировкадан чыгарсак болот, разгруппировать на bu жерде кнопкасы да бар, отменить группировканы. Ondan keyin жаңы учурлар dedik. Катталган учур, Uçur деген сөз туурабы билбейм го. Бул жакка болсо кайтыш болгондор. Тилекке каршы кайтыш болгондор да бар. Жок, кайтыш болгондор бул жакка 4-чүгө, бул жакка болсо айыккандар. Даже biz эгерде мондай неме каалай турган болсок, biz жаңы катталгандардан түсүн башкача, мисалы үчүн булар оранжевый колдонушуптур, айыккандар жашыл, каза болгондорун кылышыптыр. Биз да ошондой кылсак болот. Мисалы үчүн кайтыш болгондорду кара түстө кылып койсок,
Ayıpkandарды misal üçün jaşıl tüsde kılsak, jaşıl körünbey kalat eken, jaşıldan biraz açıqraq tüsünü jasaşыбыз mümkün. Lekin manday kılıp daha açıqraq. Andan keyin bul jaqqa bolsa kattalgan uçur menen nimeni bolsa kızıl kılıp koysak bolat ya. Kızıl dağı fonda jakşı görünbey kalat eken. Kelgile kızıldan da biraz koyurağını tandap koyabız. Men öz tüstörlü köpteledim aklı vermeyeyim de. Manday koyuraylık azırınca keyin gerek bolsa tüstörlü özgörtüyoruz abi, problem emas. Bulardan törtösün öçürüp salıp durup manday tüstörlü köçürüp alıp gelelgi. Plus kıldım, duplikat aldım, muhacir geldim. Yeni bastım. Tak. Statistikan жазып koyulup 4. maydağısı 35 830 575. Tekst alıp geldik. 35 830 575 2 karşı 10. Üçüncüdeki statistikanı bulsam o yerden karaylı. Üçüncü çisloda o statistikanı 13 769 13 769 527 8. Tak. Uşulli şriftmenin olacak kalıp geleyim daha. Bu yerde sol tarafka nima qilib ne desek bo'ladi? Covid-19 Qirg'izistonda qo'yildi va kecha uyrengen nerseler bolgondugi uchun ko'pchilik kommentariy qilbay ketatam. Agarda tushunbay aytgan bo'lsangizlar so'rag'lar, men tushuntirib berishga harakat qilaman. Tak, undan keyin bu yoqqa bo'lsa, bunday qilaylik. Bu gruppa turibay. Admin группировка полностью dedik. Undan keyin bu yoqqa ne deymiz? Решетка үйде болды қойылығы. Андан кейін бұл жаққа болса жаңағы девиз бар болчу. Бірге жеңеміз деген ошоны қолданып қойылық. Barımız degan so'zni olib so'raylik. Bu illetni birga jengamiz dedik. Biraz da joy aytib qo'ysak, değil mi?
Tak, uşintip turup bir dayar ele şablonun üstüne bir nimeni jasap koyduk. Bu yerden körsek boludur. Şunda dilekке karşı evi köyüp ketiptir. Neler uçurlar. Allah organlarga şifa bersin. İnşallah keyinki sabaklarımızda biz de görüşürüz. Başka nerselerde jasanga hareket kılabız. Salamatla kalgalım.